Assalamu алейкум достор. Бүгін біз сіздер менен Алай районындабыз. Алай районунун Корул айылына келип, Корулдун чолпон жылдызы менен ящик тазалайбыз, балчелекти. Сөзсүз колкап, бетке маска кийиш керек, болбосо арылардан жакшы саламды күтө бересиңер. Канча болсун да жакшы. Анан колдон кессем Ассаламу алейкум достор. Элетке сапарыбызды улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен кең жылганын жылдызы жана чолпону менен таанышып, кезектеги кызыктуу, пайдалуу саякатка чыгабыз. Тагыраагы биз сиздер менен балчылардын жаз келгендеги эмгеги менен таанышабыз. Келген убакта каарманыбыз балчелектерин капчыгайга көчүрүү үчүн даярдап жүктөп жатыптыр. Көп күтпөй, мен дагы жардамга кириштим. сразу үстүн алып кетпедиңер, ортолукка бирдисе, ол экине ошондой тепкис болуп келе берет да. Канча бал яшик бар? 50 яшик бар, 50. 50 яшик. Ашын баарын жүктөп алып кетесиз. Да калас, азыр иш. Канча дейсиз? Азыр даяр порттер келет, азыр мынага жүктөйбүз, болду. Карасыңар, бул жакшы берет. Түшүнгө өтө жакшы берет. Асалды жакшы берет. Мына да жакшы берет, бирок мындай мамиле кылганыңа, анан кызматыңа карап билиш керек. Сага яшик албаган. Көчүрүп жатканда достор, балчелектердин оозу жана капкагы жакшы жабык болушу зарыл. Жана жүктөлгөндө оозу арка жакты караш керек экен. Мүмкүн болушунча автоунааны акырын айдап, балчелектерди каттуу силкинүүдөн абайлаңыздар. Өзүңүз сактап аласыңыз. Агыбай. Мына достор, асарчы менен дос болсоңор, ушундай подарка алып жүрөсүңөр. Карагылачы мына рамканы карагыла. Орусча айтканда это что-то с чем-то. Сонну. Ал эми жолго чыгардан мурда Жылдызбек эке жубайы камдап койгон керектүүлөрдү алып, канчада кайра кайтышыбызды макулдашып, бизге да күтүлбөгөн белектерди тартуулаганы жетишип калышты. Баса, Жылдызбек экенин эң чоң жардамчысы бул анын чолпону экен. Жакшы күлкүлүү жашоолор болду, ыйлаган турмуштар болду, ар түрдүү окуялар болот экен. Ошого эми сабырдуулук менен ар кандай нерсеге канат кылыш керек экен, сабыр кылыш керек экен. Анан бул турмушта анан аракет кылып жашаса баардык нерсе жетет экен. Аябай эле аял киши деген эркек кишинин сырттан жини келип келгенде кээде иши болбой калганда балар баягы яшиктерин караган мезгилде келгенде анан сабыр деп калам. Күлүп сабыр десем анан жини кайтып кетет. Андан соң гана каарманыбыз баарыбызга капчыгайды көздөй өзү жол баштап берди. Ушинтип кереметтүү капчыгайга да жөнөдүк. Балчелектер дайыма түз туруусу зарыл. Ал үчүн кетмен жардамга. Жерди чаап түздөп алып, андан соң Жылдызбек эке өзү жасаган нымдуулук сакталбаш үчүн асты жана үстү тешилген дөңгөлөктөр орнотулуп, үстүнө балчелектер коюлат экен. Эгер сизде башка идеялар болсо, биз менен бөлүшсөңүздөр болот.
Кеттік, конечно. Бисмилля. Baştan başlayız. Ооба. Башынан. Бияққа бұрылабыз. Сен бияққа бұрыласың. Не қойдық? Алдымен таш қойыш керек екен. Жаңағы бек түсте болса, арлары қима болады екен. Ооба, танып қалады да светте. Ооба. Мүмкін болса, балчелектердин бир түстүүлөрүн катарынан эмес, аралаш койгонубуз жакшы. Бул арыларга өз челектерин тез табууга жардам берет. Мына не эки эшик. Бұл тайынан не асар ташып атканда ошондо экөө тең ачылат. Асар ташып атканда? Азыр бирөө эле ачылат. Бир ары кирип чыга тураңчы, пока суу. Суу керек да? Күчө. Жаз келгенде биринчи ревизияны же болбосо биринчи текшерүүнү яшиктерде качан өткөрүш керек? Биринчи ревизиянын мындай абилет болуп арылар чыкканда сөз бизе текшериш керек. Андан кийин күн ысып калгандан кийин 12 градустан жогору болгондон кийин тазалап чыгыш керек. Бисирачы ол жерде жеми барбы, маткасы барбы, жокпу, полный тазалап кыргактап. Жем көшкө жем болбосо сөз жем бериш керек. Канды берип туруш керек. Азыр мына май айында, май айына чейинчи 1-2 күн аралыгында 200 грамм 100 граммда сироп коюп туруш керек. Себеби булар кошумча анан булар да эне ары жем келди деп туып турат да, процесске кетет, асал келип атат депчи. Ошол негизгиси азыр жазда. Анан көчүп келгенден кийин биринчи сууну коюш керек. Анан 3 ары чыгып кете турган кылып туруп ачыш керек. Азыр мен эле гүлдөп калдым да, бадамдар. Азыр ошолорду алышат буларчы. Ошон үчүн көчкөн бирин алдында көбөйтүп алуу да, стартка таярдоо үчүн ошо көчүп келдим. Азыр Кудайга шүгүр арылар чыгып атат жакшы. Аба ырайы. Аба ырайы өтө зависит этет. Качан текшериш керек ошондойдо? Мисалы 3 күн, 4 күн жамгыр жаап не боло берсе, мындай сироп берип туруш керек. Атак болсо бир 8 күндө сөз карап туруш керек. 8 күндө мен 8-10 күндө сөз билсе полный текшерип турам. Мынтпесе таштап койсом болбойт бул. Анан мындай жер шартынан да көп карайт, негизи көчкөн жакшы. Көчпөй эле бир жерде отура берсең, ондо болбойт. Мисалы үчүн Сиз өзүңүз канча жол көчөсүң? Бир сезон. Мен бир көчкөндө мисалы үчүн айылдан көчүп келем, мына Капчыгай деп. Кайсы мезгилинен башкача? Мына июндун 25-ине бирне чейин көчүп кетишим керек бу жерде. Башка жакка. Биякта уже гүлдөп, бүтөт. Шире бербей калат да. Ошол убакта көчүп кетем, мисалы үчүн мына жогору жакка ошол жакта экспрессия гүлдөө жакшы. Орточо эсеп менен бир сезондо канча бала аласыз азыр? Мен баягы стажыңга карайт, анан карашыңа да карайт. Өзү биринчи жылдары мен Канчадан баштагансыз? 6 жашык менен баштагам. 6 жашык менен баштадым, бир бочок алдым. Кайтып кыш болдук, жазга келген арыларымды өлтүрүп алдым. Анан бир эле ары яшым калды. Анан кайтты, анан кийин жаңы яшыктан баштадым. Анан неде Үмөт ажыбыз бар, ошол ажыдан сатып алып салдырып, ошол киши да көп мага жардам берди. Кыскасы 5 жыл чыдайсың деди, 5 жылдын 6-жыл буюна 1 тонна 300 килограмм алдым. 1 тонна. Ошон кыйналып жүрдүм. Мен айттым да, бул сурай береткен качан беребиз? Качан алабыз десем, 5 жыл чыдайсың деди. 6-жылы бер десең берет деди. Азыр 6-жылы алдым да 2021. Кудайга шүгүр. Бирде менет кылганың аласың. Бирде нак менет. Ошо кооперативден чыгарып берет да бизге көпчүлүккө. Бурун бекер чыгарып берип жүргөн былтыр 1138 сомдон төлөп, олар деле путуңарга турдуңар эми тилгенди кылгыла деди. Анан төлөп анализден чыгарабыз, анализди алабыз, оригиналын үйгө коебуз, ксерокопиясын сатканда скотчтопту беребиз. Сөзсүз анализ. Сөзсүз. Пыльцевой химический анализди беребиз. Анан ол көрөт, жеп көрөт, текшерип көрөт, анан Кудайга шүгүр клиенттер анан кайра келет. Анализсиз бере албайбыз. Мисалы үчүн мен бирөөнгө сата албайм. Мисалы тааныштарыма Россияга айдайм. Анализ негизинде. Анан ошол боюнча сурайт. Бирок мындай крупный кетпейт. Бир бочок 10 килограмм ушундай эле кетет. Көп кетпейт. Ошол алат. Анан Бишкектен, мисалы үчүн Үскөлдөн дагы алат. Чоңалайдан алышат. Кайтыпчы анализ негизине. Капчыгайдын балын жегибиз келип атат. Экспрессептик немес деп жаздым. Кудайга шүгүр бар жетишип калбады. Мага мындай асал керек дейт. Капчыгайдыкы дейт, капчыгайдыкын бериш керек. Жайлоонуку дейт, жайлоонукун бериш керек. Ошону мындай да анализ негизинде берем. Мына 2020 мына магазин деп койдум. Билбейт экен, мына корпусун эле турат го. Ошолого магазинде койдум. Толтурду. Бишкекке алып барып
мен реклама кылып апарды элем 8 сомдон саттым бирөөнү. 1 килограмм, 1,5 килограммдан чыкты. Азыр калгандары эми турат. Азыр анализде бар, бирок алуучу жок да, мисалы мен алам, анализ бар депчи. Аз. Магазинде кайерден үйрөндүңүздөр? Магазинде мына Услан деп ошол татар балалар биздин кооперативде. Кооперативде ошодон сурап, ошодон сурасаң көп нерсени айтып берет. Мындай кыласыз бейке, мындай деп. Азыр эми негизи ошого көбүрөөк өтөйүн деп атам. Мындан беркиде мында ары бар да полный, ары күчтүү ары бар. Анан кийин бардын тагында болот да. Анан мындан расплод чыккан расплод үстүгө чыгарасын ошого карапчы. Арын күчүнө карайсың. Мындан коесуң дагы мындан экинчи бак корпусту коесуң. Бозо магазин коесуң. Магазин деп коет мынчы. Мына магазин. Уже арла келет мынак. Тагында арла расплод иштей берет. Бири иштей берет. Үстүнө эне ару менен анан үстүнө магазин коесуң. Магазинден анан таза бал чыгарып берет мынак. Мына бал таза. Булар азыр сатыкка немеге сатаа болот. Булар саттыкка экен да? Ооба. Байдан бери магазин деп сүйлөп аткан рамкалар ушулар болот экен. Ошол үчүн баягы чет өлкөгө туура айтамбы? Ооба. Чет өлкөгө же башка жака чыгарып атканда ушундай рамкасы менен кошо чыгышат экен. 1,42. 1,42. 1,400. Булка 1 килограмм, 400 грамм. 400 граммдык. Рамкасы? Рамкасы менен кошо да, анан булар прямой сатылат. Ошондо бул рамкасы менен кошо общий канча вес чыкса ошонун весине карап туруп сатылат. Ошого карап туруп сатыкка кетет. Анан буну торт кошуп кес салып жей беришет. Мен 5 жыл жасай албай жүрдүм да. Анан ойлодум, 150-200 жаштармен келет турганда мен эмне кыла албайм депчи. Анан бүт турган тагам масалчы болгон, бүт турган абам масалчы болгон. Анан ойлодум, эмнеге кыла албайм деп анан келиштим. Жасашым керек. Башка образ жок. Биринчи келгенде араларга меме кылганда перчаткаларды кийип, өтүктөрдү кийип, балчылар мени көрүп маскарлап, күлүшүп, бюжума арынын үнүнү кетпей, жатасаң да турасаң да. Ишиме керек, барышым керек, көрүшүм керек, карашым керек. Ошол эле үйрөнүш керек. Азыркы жаштарга айтсаң, так, 10 жаш кылсам, күздө канча пул болот дейт. Ол үйрөнүш деген ой жок. Мен 2 жыл жүргөм, үйрөнөйүн деп. Ал ажы айтпакчы 5 жыл сабыр кыласың деген. 6-жылы бер десең анан берет. Шарт эле. Жаштар эми айылда кылайчы, анан мына биздин Күчө ырайында мына күчөдө мына өзүм окуучуларым бар. 15 жыл азыр мына быйыл 30тан ашырып жасап үйрөнүп кетип атышат. Молодец балдар. Анан буларга требование койдум мен. Только жаңы яш кыласыңар депчи. Се жаңы яш таза болот, жаңгырам таза болот. Аны ачып жапсаң да приятно да. Мына карагың келипчи. Анын яшиктериңер эстиген поколкалар менен эми башталып үйрөнүп, опыт алып тургула. Анан келечеги өзүңөр жаңыдан яшик жасасаңар, ал өзүңөргө дагы жакшы, кийин немеңердин иштегенде арынын кыймылдаганга өзүңөрдүн аракетиңерге оңоюраак болот, жеңилирээк болот. Эски яшикте кыйналасыңар дегенден анан ошол былтырдан баштап 2 жыл болуп калды. Мына акамыз үйдө өзү станогубуз бар, немелер жаштап келип өзүбүз үйдө эле ошол жерден жасап, буюрса мына азыр 30га жетип калды. Эми үй бүлөлүк кирешеге жакшы. Баягы неме бир жактан сатып жегенден көрө өзүнүкүн жеген ширин го. Агайыбыз айткандай теория менен окуган кыйыныраак туруп калат экен да бизгечи. Анан өзүңөр практически көрүп, үйрөнүп, биринчи максаты ушул таза бал алыш керек экен да. Таза бал алып, тазалыкты карап, элге ушунчалык таза бал берсе, өтүмү да жакшы болот экен да. Ошол нерселерге үйрөтүп атат. Анан эми Жылдызбек ака бизге көп насаат берип атат. Эми баягы биринчи очередь жалкоолук кылбагыла деп атат да. Эми жалкоолук кылсаң иш болбойт экен да. Туурабы? Үй бүлө мүчөлөрүнүн ролу. Үй бүлө мүчөлөрүнүн ролу эми көчүргөндө көбүнчө керек. Анан кийин эжеке мектепте анан келип кетип карап турам. Тамак ашты, газ бас, полный алып кел анан. Анан кийин баягы тарткан балда сөзсүз 6 адам керек. Демек жубайыңыз биз айткандай сөзсүз тамактан бардын даярдап берет. Анан баягы обрезкага отурат. Өзүнүн ишибиз бар. Ол отурат, бедемкада бирет турат. Бал жыйнап аткан мезгилде кесип берет. Сөз ошодон анан
тазалыкта алдын ала тазалап берип турат. Бачокторду полный тазалап тээдеп, анан кийин кайта контролдоп тазалыкты, кол полдорду таза жугузуп, чөгүндөрдү самдар менен жугузуп, чачыктарды коюп, ошентип жардамдашат келинчегим. Анан балдарым бирisi военный, чоңалайда, пограничник. Кыргызстандын кобурумда жүрөт. А бир улум Россияда иштеп атат. Тең караганды бир тартыш керек да. Үй бүлө болгондон кийин экөө бирдей массаж жасап, анан ынтымак болсо, ошол жерде сөз ырыскы береке болот да. Жылдызбек айтып калды, чыккан рамкадагы асалды сиз кесип берет экенсиз. Ооба, мен кесип берем. Кыйын эмеспи? Жок, кыйын эмес ол. Оңой эле. Мен оңоюнда отурам, мен оңойго коюп койгон кайра. Сен кыйналбагын, сен сага кыйынчылык келбесин деп мага оңоюраан коюп койгон, өзү кыйыныраан отурат. Мени аяйт. Силкенде кыйын да. Анан ташыганда эң асыл силкен анан бир кесип, анан мына жактан келгенде эле контролду кесип отурат. Асал кылган идиштерди башка тазалап, каерде кир болуп калды, не болду депчи. Ошолорум жакшы да. Галстын программасы негизи 3 айлык, 1 жылдык, анан ынтымакта иш кылып, анан эркектин аялдын рөлү менен ошо биргеликте алып кетип, анан бул жерде программа коюлат экен да. Анан ошону 3 айда кандай аткарыш керек. Анан ошонун окуусуна ошону аткарыш керек. Анан 6 айдан кийин дагы иш. Анан 1 жылдан кийин, 3 жылдан кийин азыр мисалы 2 жылдык менен ишке ашып, ошолорду ишке ашырып атам негизи. 2 жыл мурун канча эле, азыр канча болуп калды? Биринчи баштаган 6-дан баштагам. Одан 12 болду, одан 25 болду, одан 30, анан азыр 50 жашып да. Ошондон аракет кылып жасап атат. Болгондо эле үй бүлө күткөндө эле машина алыш керек, үй алыш керек. Анан эми акырындык менен болот ар кандай нерсе. Кремлде эле канча убакытта бүткөн, ошондой болуш керек. Анан эми сабыр керек. Сабыр кылып канат кылса бардык нерсе болот. Анан аракет кылыш керек. Аракет кылса сөзсүз түрдө берекет, Кудайым берет. Анан ишти кең таштап, жардам сурагандарга жардам бериш керек, жардам берет. Көбүнчө бул интернетке кирет, интернеттен карайт да, интернеттен көп маалымат алды. Анан сурагандарга эч мындай айтпай койбойт, айтат, сөзсүз түрдө айтат. Анан өзүнүн неме билгендери, методдорду айтып турат да. Мындай майда чүйдөөлөр көп болот. Мындай яшиктерге ар кандай рамкалар болот. Ошол зымдарды тартканга, анан машина басканга жардам берет. Ар кара мезгилинде жардам берип, мындай кармашып, мындай алып турган жерлерин алып, ордоруна коюп турган да. Ары чапты? Ооба. Көп болгон. Көп болобу? Баягы ар яшик нормальный жерде туруш керек. Анан жемин основной караш керек. Көбүнчөчү жемин карабасаң өлтүрүп аласың. Жемин караш керек. Анан күздө сөзсүз сентябрдын 15-ине чейин оротозго питке дәрилеш керек. Кышка киргизип атканда же 6 ай мурун серишин керек. Эмне кылганда эмне болот деп. Анан жазгы же тайлап койдум да, пити жок чыгып атат, жакшы, нормально. Анан жемин караш керек, нымдуулукту караш керек, үстүндө төшөктөрдү карап. Анан паңдатпаш үчүн ортолукка коюш керек. Эки аягына заставда коюп туруп, үстүн жапсаң ошондо паңдабайт. Циркуляция аба алмашын жакшы контрол болсоң дагы жакшы чыгат. Анан колдон келсем асалды баягы үчүнчүсүн нерсе алдырып да, ошону албашыбыз керек. Ушул бойдон калтырыш керек. Ошондо асалын өзүн жейт да, күчтүү чыгат. Аттарга жем берип, байгет чапкандай эле нерсе бул делечи. Билип негизиси кызыгыш керек. Жаз мезгилинде эң зарыл делген иштердин бири бул челектерди тазалоо. Ал үчүн бизге эмнелер керектелет? Биринчиден түтөткүч, дымарь, балчылар үчүн кол кап, атайын коргонуучу маска, газ күйгүзүүчү шайман, башкача айтканда газовая горелка. Ошондой эле түтөткүчтүн ичине Жылдызбек эке кадимки койдун тезегин колдонот. Себеби ал көпкө түтөйт экен. Бардык балчылардын арылары кыштан жакшы чыгып алды деген үмүттөбүз. Жаз мезгилинин башталышы менен ар бир балчы арылар кыштаган балчелектерге ревизия жүргүзүүсү зарыл. Биринчиден, балчелектердин кыштан кийинки тазалыгын камсыз кылыңыз. Аны ашыкча заттардан тазалап, мүмкүн болсо жашыктардын астын жана дубалдарын кургатууга аракеттениңиз. Экинчиден, эгер сиз жашаган жер гүлдүү бак дарактары жана гүлү бар аймакка көчүүгө мүмкүндүк берсе, гүлдүү аймакка көчкөнүңүз абзел. Себеби
бул арыларга жаңы муунду жаратууга керектүү болгон азыкты камсыздоого шарт түзөт. Башкача айтканда, жаз мезгилинде үй бүлөнүн санын көбөйтүү үчүн арыларга пыльца жана пирга керектелет. Жаңы көчүп барган жерге сөзсүз туздуу суу орнотуңуз. Сиздин арыларыңыз жаңы конушка тез көнүп, башка жактан суу издебейт. Үчүнчүдөн, көчүп барган жерде балчелектердин оозун 1 же 2 ары баткыдай кылып ачыңыз да активдүү иштерди 2 же 3 күндөн кийин баштаңыз. Ага чейин арылар жаңы жерди толугу менен изилдеп, өз челектерин таанып калат. Эгер гүлдүү аймакка көчүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо, анда сиз жашаган жердеги гүлдөр гүлдөгүчө арыларыңызга сироп же канди берип, азыгын камсыз кылып туруңуз. Кандай болбосун, эгер сиз балчылыкты өздөштүрүп, үй бүлө кирешесин көбөйтөм десеңиз, анда арылар сизди бал менен камсыз кылгандай эле, сиз да арыларды түрдүү гүлдүү талар менен камсыздаңыз. Так, мынанабыз. Мына достор, көргөндөй дымарды даярдап алдык. Анан кыргызча түт өткүч деп коер эле. Түт өткүчкө Жылдызбек койдун көңүнөн. Койдун көңүнөн колдонот экен. Себал көбүрөөк түт экен. Ооба. Көбүрөөк күйөт экен, Ооба. көп кармайт экен. Азыр биз ящик тазалайбыз, балчелекти. Сөзсүз колкап, шапка, маска, бетке маска кийиш керек, болбосо арылардан жакшы саламды күтө бересиңер. Бул ошондо ылдыйтуу эмесине Ооба. Ал. Неки. Бол кайта бияка коюп коебуз. Неки. Мынаны тазалайсың неки. Мына эмне? Кышкыдан калган эмелер? Кышкыдан калган. Бусулар буну тазалап туруп анан кийин күйгүзөбүз. Анча көп эмеспи? Же ушундай эле чыгабы? Жок. Мынчалык мен болбойт. Келе көп болот, келе аз болот. Көктөп кеткен да. Бириккен жерлери. Так. Микроб мемелер. Күндүн энергиясына кургаса, микробтор болбойт да онча. Баарын которуп чыкса, келери мындай. Күндүн нуруна күнү айрыкча. Тазалап да көп мындай мембе кылбай элечи, ошондо жакшы болот. Бул азем кургады мына арыларгачы. Жакшы да, мындай. Нымдуулук да болбойт. Бисмилла. Нартан. Түштү? Түштү. Болду. Кайта мына мыкты, бияк кокоз. Опа. Бардык эле яштер ушундай, балчелектер ушундай болобу? Ооба. Ножкаларында эмелери? Пыльца ташып беришти. Азыр аса күн ачылганга ташып өтөт. Мына краскалаган сыйырны сразу көрөсүң да. Анан кайсы жылкы экенин да билинет. Мына былтыркы мына. Почти чүйүп калыптыр. Азыр мына нормально. Жем бар, эне бар, койгон, перга бар. Тазалап койдук болду. 10 күндөн кийин карайбыз мына. 2021 мына 21 Анан мына КБ уже краска басылды. 3 числону жазабыз. 6-сы? Мына 6-чы. Апрель болду. Апрель. Же уже карам мөшеден келип эле сразу көрөм 2021 матка устандан алынган, краска басылган 6 апрелде каралды буну. Таяң 16 апрелде карайм. Бисмилла деп туруп мынакей. Колдон келсе бисире түт өткүнү берип туруп, кичине туртсак дагы жакшы. Ошонун ичине жемди куя бересиз, азыкты куя бересиз. Көтөрүлөт, жеткен чегине жеткенде токтотосуз. Азыр негизинде 200 грамм. Канчалык бул ишти кызыгып жасаган сайын, ошончолук жаңы нерселерди билгин келет экен. Жанатан бери биздин каарман рамка жана башка сөздөрдү көп колдонуп атат. Азыр биз сиздер менен ал эмне экенин бирге көрөбүз. Ар бир жазда канча рамка жасайсыз? 150 жасайм, 100дөн аш жасайм да. Ары көбөйгөн сайын көбөйтөм. Көп балчылар эме дейт эле, кышта даярдап коебуз дейт. Ух ты.
тегиз шөт да мыналчы. Даяр рамка сатып алса қанша болады? Анда деталын эле сатып аласың. Тәйірін алсаң 50 сом. Одан гөрі өзің жасағаның жашты мынакей. Детальдарын сатып алсаңыз, bir рамканың деталі 30 сомға шығады. Азыр мынадан да билмейм. Мына 5 ошекті, 1, 2, 3, 4, 5. Ызым өтө тұрганчы, мына жақынырақ болған себебі медионка салғанда тұтпайды. Бәлі шойдан меме қылабыз, сала береміз, машина тартыпчы. Машина салатқанда да, mesela сироп чачып тұрып саланың астында. Салған арылар тез жармашады, тез тоқиды, тегіз ішеді. Кылган ерікпеш керек та, көбінше. Пішелі касалардан мұрда? Пішелі пакет. Бұл осыда мындай көшіп, мындай мегратырам болсаң, 5-ті қойысын да. Даярда оласы көтөрүп. Анава асел бал тартқанда да ұшыға салып тұрып, азырақ салмақтағыла көтергізіп қойсын, балдар апар береді. Анан bir жерден bir жерге жылғанда да мисал үшін ырам асалы бар, ырамды жылдыра тұрған болса, мынада асал бар да. А бұны жап албасаң, беркі арыла келеді, лапа дейіне қылады. Жап қойсын, болды көтер апарасың, тілін қылы өресің. А бұнаға, бұнак. Мынаны ғана тұрын. Мынаға ылымық су қойып, ысық су. Ысық су. Сойдан қойабыз, тайны салағыз. Анан пақтадан қойабыз. Пақтадан қойдық та әмдеге. Пақтадан қойдық. Пақтадан қойабыз. Пақтадан қойғаннан кейін матчиктерді қойабыз. Матчиктерді қойабыз да үстіне дағы жауап тұрып. Жауабыз мынанша. Мынаны жапқандан кейін. Ысықта кетші. Ана мына салқын. Болды, бұнда өзім жасап меме қылдымдай, алыстан ташағанға жақсы екен. Үсті селерке көсет қойым, адашпайсың. 90 жылы үйленгенбіз, ошоға чейин, ошодан кейін мына эжеке уши образование аты Чолпон, мен атым Жылдызбек, Чолпон Жылдыз болуп жашатабыз. Эжеке мисалы үчүн ач калабы, кеч калабы, талап түзгө чыгабы иштегенге туура условия түшпеш керек. Анан мисалы үчүн эжеке мектепке кетерде өзүм мен пельмен жакшы көрөм, ошого этти, пиязды коюп коет, ошону басып, келгенге чейин отту жагып, келеринде чай тайылап турам. Анан ол пельмен жасап меме кылып берет. Анан кыскасы жакшы кабыл алып келгенин күтүп турам. Мисалы кышында келе, жамгырда келе, келгенде сөз чай тайылап турам. Кудайга шүгүр, Чолпон Жылдыз болуп азыр жашап атабыз.